бөрөлөрдү байларды бир аябай жумотпай экен да, ошодон акча алам дейт. Ал эч бергиси жок дейт. Анан кембагалдарга берем дейт да. Кембагалдарга берем. Мага сооп болобу дамла дейт. Мен айттым күнөө болот дедим. Мен жакшылык кылып атпайм, мага 1 сом кереги жок аны дейт. Просто мен как транзит катары, переводчик катарынан өткөзүп салып атам дейт да. Болсо аларга эч качан карабайт. Булар ачка өлүп атса да карабайт дейт. Ошого мен барып алам дагы дейт. Аны мен буларга берем дейт. Мен айттым жок, Абу Ханифа рахматуллахи алейхтен да ушинтип сураганда, о киши Абу Ханифа жооп берген. Күнөө гана аласың деген да. Күнөө гана аласың. Андан күнөө арам келди да сага. Арамдан сооп жок да, канча берсең да. Арамды кетиргенде, даже мындай деп айтылат бизде Ханафи мазхабта. Арам малыңыз болсочу, соопту үмүт кылбай тез жок кылып бериң, садака берип. Бирок соопту үмүт кылбай жок кылың. Арам малды соопту үмүт кылбай, то есть соопко биз мисалы бир жакшы ишке сарптасак, сооп үмүт кылып жасайбыз да, любой нерсени. Бир азыр сыртка чыгып ботинкелерди түздөдү, сооп үмүт кылып атат да бул. Колго суу куюп атат, сооп үмүт кылып атат. Машинанын эшигин ачып койду, сооп үмүт кылып атат. Аксакал кетип аткан экен, жүгүн көтөрүшүп койду, сооп үмүт кылып атат. Бирөө айтып калды, мына жерде түсүң каякта эле, байке, оң жакка барасыз, мындайдан барасыз, көрсө, сооп үмүт кылып атат, жасап атабыз да биз. Намаз окуйбузбу, бала чакага бир нерсе алып беребизби, сооп үмүт кылабыз. Бирок арам акча болсо, аны сооп үмүт кылбастан жок кыл сен. Сооп үмүт кылсаң күнөө болот деген да. Нарагырагында айтып коеюн. Сооп үмүт кылсаң күнөө болот дейт. Андан кийин да жазып коюптур. Сенин арамдан, сенин сооп үмүт кылбай эле кой, бирок арамдын сенден кеткен өзү сооп дейт, буга тура бер дейт, унчукпай туруптур дейт. Кудайым мээримдүү ушуга да берип калар. Бирок сенен бул кетпесин дейт да. Арамдык ушунчага чейин. Кантип сооп болсун аяктан эме кылып турган. Бизден кеткени.